64 жаштагы кайненесин сабаган жаран 7 күнгө камалды. Грозныйда аскер имаратына учкутсуз учактар менен чабуул жасалды. Бишкектеги каракчылык кол салгандар өзгөчө 7 сумманы алып кетишкени айтылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте катталган каракчылык фактысын Ички иштер министрлиги көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 11 декабрда Бишкектин чоң ортосундагы Чокморов көчөсүндө каракчылык фактысы катталган. Аталган факт каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Кол салгандар өзгөчө 7 сумманы алып кетишкен. Жергиликтүү ЖМКлар жазган маалыматка караганда, кеп 31 миллион рубльдан ашык акча жөнүндө болуп жатат. Ошондой эле каракчылык акча алмаштыруу жайынын кызматкерлерине жасалганы да айтылды. 85 киши батат. Бишкекте Исузу үлгүсүндөгү жаңы автобустар келди. Бишкек шаарында туркиялык Исузу өнөрүчүсүнөн суюлтулган газ менен жүргөн жаңы заманбап автобустары келди. Бул тууралуу бүгүн кала медиасынан кабарлады. Маалыматка ылайык, жалпы 68 автобустун келиши күтүлүүдө. 14 автобус келди, калган 54 ананы этап менен жеткирүү пландалууда. Келген автобустар жакын арада каттамга чыгат. Жаңы 12 метрлик автобуста 21 орундук болуп, жалпы 85 жүргүнчүгө чейин батыра алат. Алар кондиционер, майыптыгы бар адамдар үчүн пандустар менен жабдылган, майыптар коляскасы үчүн атайын орун каралган. Автобустарды сатып алуу Германиянын KfW өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Грозныйда аскер имаратына учкутсуз учактар менен чабуул жасалды. Чеченстандын борбору Грозныйда аскердик атайын полктунун имаратынын үстүнөн Украинанын учкутсуз учактары атып түшүрүлдү. Бул туурасында орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, өлкө башчысы Рамзан Кадыров күзөттө турган 4 аскер жаракат алганын билдирди. Анын айтымында дрон имараттын чатырын бузуп, айнектерин сындырган. Ошондой эле өрт чыгып, ал тез арада өчүрүлгөн. Чеченстандын башчысы имарат олуттуу зыянга учураган эмес деген кошумчалаган. Белгиленгендей, бул Грозныйга болгон 3-чү чабуул. Буга чейин аскер окуу жайына жана полициянын патрулдук кызматынын имаратына учкутсуз аппараттар менен чабуул жасалган. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление алып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. 64 жаштагы кайненесин сабаган жаран 7 күнгө камалды. Ош облусунун Кара Суу районунда эркек киши 64 жаштагы кайненесин жана 24 жаштагы аялын орток мок алып сабаган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, 30 ноябрда 64 жаштагы аял арыз менен кайрылып, күйөө баласы 29 ноябрда орток мок алганын билдирген. Ошондой эле арыз менен 2 декабрда аялын 20 жаштагы кызы кайрылган. Ал 29 ноябрда күйөөсү сабаганын айткан. Орток мокко кабылган аялдарга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын биринчи жыйынтыгы чыгып, анын негизинде кайненесин сабуу фактысы боюнча 35 жаштагы жаран тергөө кызматына жеткирилип, ага ден соолукка атайын жеңил зыян келтирүү менен иш козголгон. Соттун чечими менен ал жаза катары 7 күнгө камакка алынган. Токмокдогу жугуш тоорулар ооруканасынын 30 жылдан бери оңдолбогон абалы көрсөтүлдү. Токмоктогу жугуш тоорулар ооруканасынын начар абалдагы видеосу тарады. Оорукана Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери бир да жолу ремонт болгон эмес. Бул оорукананын абалы өтө начар деп билдирүү калтырган видеодо. Ошондой эле видеодон ооруканада кезекте турган бейтаптарды да көрүүгө болот.
Тилек Аманбаев изделүүдө. Акыркы жолу ал Ош базарынан байланышка чыккан. Ленин Риптин басма сөз кызматы Тилек Аманбаев изделеп жатканын кабарлашты. Маалыматка ылайык 2024-жылдын 21 ноябрында Рипке дайынсыз жоголгон адамдын карындашы кайрылып, 1981-жылы туулган бир тууганы Аманбаев Тилек 30 октябрда саат 13:30 Ош базарында экенин айтып байланышка чыккандан кийин байланыш үзүлүп, ушул убакка чейин дайынсыз болуп жатканын билдирген. Аталган факт каттоого алынган. Белгилери: бою 170 см, кийими кара күрмө, кара баш кийим, көк джинсы шым, кара спорттук бут кийим. Аманбаев Тилекти кайда экенин билген жарандар 0507 29 83 01 0507 53 57 73 телефон номерлары аркылуу байланыша алат. Булак Баракелди.